Эми урматтуу туугандар, ошондуктан биз мына жетекчилер бая башында айтып өткөндөй күнү түнү базарына, субботасына, майрамына карабай чапкылап иштеп жүрөбүз. Президентибиз дагы ушул. Президентибиз дагы ушул. Күнү түнү тынбайт. То тиякта, то биякта, то кабинетинде, то президент катары, мамлекетибиздин башчысы катары өтө көп эл аралык катташтар бар. Мына 3 күн, акыркы 3-4 күндө только самолетунда гана уктайт. Кече күнү Малайзиядан учуп келди, түнкү саат 1:30. Аэропорт Манаска. Ал жерден заправка кылып алып самолетуну. Кайра ошонун үйүнө барбастан ошол эле Манастан самолеттен чыкпай туруп кайра учуп кетти Минскиге. Кечеде түнкү саат 2-де дагы учуп келди. Мына ушундай. Кээ бирлер ойлоп атат, бул жыргал жашоого келип калып. Жок. Ошондуктан жергиликтүү бийлик органдары, барлык мамлекеттик чиновниктер ушундай кылып иштешиңер керек. Күнү түнү, же суббота воскресенье бирин көлгө, бирин тоого, бирин отпуск алып туруп, чет өлкөгө чыгып кеткендерди көрбөйм. Эгер кимдир бир ошондой кыла турган болсо, мамиле кылса, мамлекеттик кызматка, ал адамды биринчиден жоопко тартабыз, экинчиден сөзсүз түрдө кызматтан алабыз. Мына ушул боюнча дагы катуу көзөмөл алгыла, Досмамбет, уктуңузбу? Жалал Абад облусу боюнча. Жалал Абад облусу боюнча чиновниктер каякта жүрөт? Эмне иш кылып жүрүшөт? Кайсы иштерди аткарып атат? Же болбосо кабинеттен чыкпай, ошол бийлигине ошол жүргүзгөн кызматына мас болуп жүрөбү? Ушунун баардыгын текшергиле. И мага постоянно отчет берип тургула. Отуруңуз. Биз ушундай гана мамиле менен мамлекетти көтөрө алабыз туугандар. Мен түшүнөм. Мен эми баягы министр здравоохранения эмесмин, министр социального развития эмесмин, министр МЧС эмесмин. Мен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасымын. Ушу мамлекетибиздин коопсуздугун сактоого, ошону камсыз кылууга милдеттүүмүн. Ошондуктан мени көпчүлүгү жаман көрөт. Жаман көрсөм эмне кылайын эми? Кызматым ушундай экен. Менин кызматым ушундай экен. Күндө-күн алыс ошол мыйзам бузган чиновниктерди, же болбосо баш бербеген, тартипке баш ийбеген мыйзамды бузгандарды тартипке чакырып, аларды мыйзам чегинде жазалоого мен милдеттүүмүн.